жалдарын желпип жайлоо желдерине. Майрамдык салтанаттын расмий бөлүгүн Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов ачып, Кыргыз Республикасынын кийимини жаңырды. Анда эмесе Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган майрамдын салтанаттуу бөлүгүн ачык деп жарыялаймын. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев жана Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев сөз сүйлөп, тургундарды тарыхый жана маанилүү майрамы менен куттуктады. Ошондой эле салтанатка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров, Жогорку кеңештин депутаты Айнура Аскарова, Жогорку кеңешинин басма сөз кызматынын башчысы Индира Куралбекова жана Өзбекстандын Фергана облусунун Сох районунун акими Саид Ибрагим Саид Мусаев да катышты. Бүгін еліміз үшін өзгөчө күн. 1991 жылы тарыхтын жаңы барағы ачылып, заманбап жаңы Кыргызстандын доору башталган. Бул күн терең символикалык майрам. Миңдеген жылдары басып өткөн кыргыз эли тагдырдын кыйынчылыктарына туруштук берип, бүгүн жаңы ой, жаңы максат менен жаңы турмуш куруп жатабыз. Өлкөбүздүн эгемендүүлүк алган күнүнүн 30 жылдыгы менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Бул күн элибиз, мамлекетибиз үчүн эң ыйык, эң улуу күн, улуу салтанат. Элибиз көптөн күтүп, эңсеп келген үмүтү, тилеги мүдөөсү ишке ашкан, эркиндикке жеткен күн. Ар бир үйдөн ынтымак, ырыскы кетпесин, дасторкондо молчулук болсун, жерге бизде тынчтык орносун, эгемендүүлүктүн желеги түбөлүктүү болсун. Эң ардактуу кесиптин ээлери экендигин далилдешти. Салтанат облус аймагындагы мекеме ишканалардын параддык жүрүшү менен улантылды. Медицина кызматкерлери, спортчулар, билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, жергиликтүү бийлик органдары, банк кызматкерлери, укук коргоо органдары жана башка мекемелердин кызматкерлери болуп, жалпысынан 38 ишкананын кызматкерлери катышты. Ар бир мекеме өзүнө тиешелүү жабдуулары менен параддык жүрүшкө чыкса, айыл аймактардан келгендер кыргыздын каада салтын чагылдырып өттү. Майрамдык маанай жакшы. Бүгүн мына биздин Баткен областында эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы өтүп жатат. Мен бардык Баткен областынын тургундарын майрам менен куттуктаймын. Ден соолук үй бүлөлөрүнө тынчтык, Баткен областык үй бүлөлүк медицина борборунун атынан куттуктаймын. Элиме дайыма бейкут жашоону, аманчылыкты, бекем ден соолукту каалайм. Самый главный биздин кыргыз жерибизде тынччылык, аманчылык болсун, чек араларыбызда көйгөйлөр болбой, ушул маселелер тезинен чечилип, өнүгүү жолунда кыргыз мамлекетини келечектеги бир күчтүү, экономикасы жогору, стратегиялык чоң мамлекет катары көргүбүз келет. Салтанат концерттик программа менен коштолду. Жергиликтүү жана республикалык таланттардын коштоосунда майрамдык маанай тартууланды. Майрамдык маанай укмуш сонун, анткени ушунча элге келип, ушундай сонун атмосфера болуп атат. Кудай буйруса, азыр биз дагы толкунданып, ушундай чоң жоопкерчилик менен элдин арасына чыгып, бүгүнкү сонун майрамды куттуктоо алдында турабыз. Ылайым эле эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун, эч качан жаман күндөрдү, жаманчылыктарды көрбөйлү, бир гана жакшы күндөрдүн үстүндө жолугуп жүргөндү жараткан жалпыбызга насип эткен болсун. Майрамыңыздар менен, Баткен! Бүгүн буйруса, мына ошол борбор калабыздан чыгармачыл жамааттар менен атайын сол эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы деп Баткен жергесине, Баткен шаарына келип отурабыз. Урматтуу Баткен элим, дайым ушундай кайратман, намыскөй, элим жерим деп күйгөн баатыр элден боло бериңиздер. Мен тилектесмин. Даталуу күн майрамдык салют менен жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, эгемендүүлүк майрамы бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында чоң масштабта белгиленди. Айжана Таштанова, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.